шаарыбызга жакшы көңүл буруу, жолдорду жана объектилердин жаңыланышы. Барса эң көзгө көрүнүктүүсү барсабыз бар. Жана ошондой эле коңшу мамлекеттер менен мамилени жакшылышы, жакшы жака чечилиши жана тең ата сүйлөшүшүбүз. Чек аралардын ачылышы. Бул дагы көзгө көрүнүктүү нерсе жана ошондой эле бюджетибиздин көтөрүлгөнү, триллион. Эми анча-мынча майда барак жесе дагы бизге ашат да деп адамдар триллион деген ал көп акча деп сүйүнүп атышат. Жана ошондой эле эң чоң кайрылуусу эми болгонун айтып атам, кечирип коесуздар. Камчыбек Кыдыршевич, сизден элдер суранып атат. Коррупция менен күрөштү токтотпосоңуз. Себеби майда барак 5000ден айлык алгандар деле жашап атат. Бирок миллиондоп, триллиондоп жеп атышат. Мен ушулардын катарында бир көйгөйдү айта кетейин. Техничкалардын айлыктарынын аздыгы. Биз делегаттар менен бир жерге барып калдык. Мен ушул нерсени биринчи атайын деп чечтим. Адамдын боор орой турган бир нерсе да, зейинин кейит. Бир эжеке айтып атат. Мен 5 жылдан бери бир жерде иштеп келетем дейт, үйүмө жакын деп. 5000ден ашык айлык ала элекмин дейт. Ушул эже айтып атат. Ай, бул президенттен суранчы, Садыр Нуркожоевичтен, биздин атыбыздан. Биздин айлыгыбызды жок дегенде кыштын күнкүгө көбөйтүп берсинчи дейт. Мен дейт бир нерсеге капа болуп кеттим дейт. Мен жакында базарга түшүп бир эл кийген той тамашага кийгенге бир обув алайын десем дейт. Мен дейт 3 ай иштешим керек экен дейт, урматтуу кыргызстандыктар.